Мына ачык эле айтып коеюнчу силер иштеген кишилерди уккулачы. Азыр мына Дастан Сарыгулов баары айтып атат. Центера Голд дейм атын эчки 500 тонна алтын чыгарып кеткенден кийин атын эйттеби? Мен мындай эле чыгып айтайынчы мына. 2 мүнөт бергиле мен айта кой, орундай. Мен Кумтөрдө юрист болуп иштедим. 3 жыл иштедим. 25 жол соттоштум. Кумтөрдүн атынан соттоштум. Бир да жолу уттурган жокмун. Анан жаттан бери мен атайын мени Айбек Жаныбаев деген блогер бар. Мына досум ушул ээрчитип келген. Могу тоңдун жолун сабылбай атабыз, бир сүйлөп койчу деп. Биз деген туура эмес обсуждение болуп атат. Мен деген ичинен билем. Мына просто эле мына 5 пункт айтайын. КГКнын президенти $350 000 зарплата алат. Ал эмнеге $350 000 алыш керек? Член совета директоровтор $85 000 алат. Эмнеге $85 000 алыш керек? Эмне кылганына? $350 000 эмнеге алыш керек? Мен ушуну билген киши катары сурап койгулачы деп жантан бери айтып атам. Анан Дастан Сарыгуловду камаш керек. Камаш керек ушул аксакалды. Шапкасын кийгизип барып камап коюш керек. Анан отуруп алып дагы акыл үйрөтөт ушул киши. Мына мен айтайын. Эң биринчи Афинашты текшериш керек. Ген прокурорбу, СМБ, бүт бары Афинашта совсем башка результат. Кумтөрдүкү совсем башка результат. Кара Балтада. Бир. Мен уксаңар айтып берейин, бир 5 мүнөт бергиле мага. Бизде 500 тонна алтын деп ататмы? 300 тонна точно чыгып кетти деп жогорку кеңештен айтылган. 300 тонна алтын $15 миллиард акчасы чыгып кетти. Баарыбыз отурат, мояктын баары. Бир чучукту конский член деп койсо, 1000 сомдук чучукту. Бүт барын, видишь ли, патриоты на дыбы стали. Вот так, на дыбы стали. Чучукту оскорблять деп. Ай, чучук деген 1000 сом турат. 15-30 миллиард акчасын чыгарып кетти. Бир да кыргыз унчукпайт, отурат. Ана, это так положено.